Кыргыз-казак чек арасына өлкөбүздүн мамлекеттик желеги илинди. Узундугу 8,5, ал эми туурасы 5,5 метрди түзгөн желек жерден 25 метр бийиктикте желбиреп турмакчы. Мындай желекти өлкөнүн бардык дубанына орнотуу идеясы KG Group курулуш компаниясынын жетекчиси Имамидин Ташевго таандык. Идеянын авторлору эркиндиктин, тайманбастыктын, биримдиктин жана байлыктын символу болгон желекти буга чейин балыкчы жана Ош шаарларына илишкен. Кыргыздагы трайбализм болбосун деген максатта биз түндүктөн баштаганбыз. Бир түндүк, бир түштүк кылып келатканбыз. Bundan кийинки ошол очередь түштүк жергесиге болот эмки жылы. Бул жылы ошол Чүй боорунда болгондугу үчүн. Ак жол автодорожный көзөмөл өткөрүү бекетине орнотулган флагштоктун ачылышына KG Group курулуш компаниясынын президенти Имамидин Ташев, жогорку кеңештин депутаты Закир Шарапов жана мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкерлери катышты. Мамлекеттик байракты улуттук гвардиянын Ардак Кароолунун жоокерлери салтанаттуу түрдө көтөрүштү. Учурда флагшток толугу менен бүтүп, аны көздүн карегиндей сактоо жоопкерчилиги Чүйдөгү Аламүдүн районунун Лелин айыл өкмөтүнө өткөрүлүп берилди. Андан тышкары KG Group курулуш компаниясы Ак жол автодорожный көзөмөл өткөрүү бекетин кеңейтүүгө көмөктөшүп, паспорт текшерүүчү 2 кабина орнотулганы маалым болду. Мынандай ушунчалык 25 метрлик бийик флагшток эч качан коюла элек болчу. Биринчи жолу коюлуп атат бул жерде. Ташев Имамидин Асадинович демөөрчү болуп бул жерде Кыргызстандын желегин, флагштогун коюп, Кыргызстан деген жазууну, анан тегерегиндеги аянтчанын баарын тең ремонт кылып, ушул жагынан бизге чоң көмөк көрсөттү. Демөөрчүбүзгө чоң рахматыбызды айтып, Кыргызстан чек-арачылардын атынан, Кыргызстандын жарандардын атынан, баардыгыбыздын атыбыздан чоң рахматыбызды айтып, терең таазим кылып атабыз. Ак жол автодорожный көзөмөл өткөрүү бекетинен күнүгө 10 миңге жакын адам өтөт. Ал эми туристтик мезгилде бул сан 3 эсеге көбөйүп, 30 миңге жетет. Мындан улам желекте бул жайга илингени жөн жерден эмес. Кыргызстан боюнча эң көп өткөрмө бекетибиз ушул Ак жол өткөрмө бекети экен. Бул жерге канчалаган казак боордош туугандардан келет, орустардан, Орусия Федерациясынан келет. Деги эле сырттан да көп биздин сырткы туристтер келет экен да. Андан кыргыз жарандарын да эң көп өткөн өткөрмө бекети экен. Ошол жерден чыгып кетип атып кыргыздын жарандары ушул кайтып келүүгө бир желеги желбиреп турса себепкер болсун. Кайтып келаткандар ушул баягы мөңгүрөп сагынычыны таратсын деген максатта ушул биздин чек аралаш казак элиге дагы кээ бир деңгээлде баягы ошол чек аралаш мамлекеттин желегинен кичине бийигирээк желбиреп турсун деген максат менен ушул жерге орноту. KG Group курулуш компаниясы муну менен өз ишин токтотпойт. Алдыда дагы 4 облуска 4 желек орнотуу пландалып жатканын билдирди компания жетекчилиги.